2016 жылы 20 октябрда Арча Бешик конушуна Газпром балдарга деп комплекс ачылган. Өзү 3 кабаттан турат. Дүйнөлүк стандарт менен салынган. Бул шкафтарды көрүп атасыздар. Булар болсо киргенде балдардын бут кийими чече турган шкафтар. Атайын номерация коюлган. Сырттан келген бут кийимин чечип, спорттук бут кийимин кийип өтөт. Бул жерде 6 бөлмө бар. Спортчулар киргенде чечинип кийинүүчү жай. Шкафтар бар, чечине турган. Мына ключу менен. Бул дүйнөлүк стандартта салынган, жасалган. Бул жер жууна турган жай. Спортчуларга лайык 5тен ысык суу, муздак суу, канализация баары бар. Бул жерде 2 даараткана бар. Бул жөнөкөй даараткана. Экинчи даараткана бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, спортсмендерге жасалган. Отуручу жайынан бери бүт атайын жасалган. Бул стандарт менен. Биринчи кабатта би залыбыз бар. Би залына көбүнчөсү кыз балдар келип катышат. Bir моментте эле 20-15 кыз батат. Бул биздин фойе. Эс алуучу жай. Ден соолукту чындоо жери болгондон кийин ошого жараша биз да гүлдөрдү дагы өстүрөбүз. Бул жер эң негизгиси бул эки эшиктен бизде чоң спорттук мероприятие болгондо элдер киргенде коопсуздугу үчүн кылынган детектор. Биринчи кабатта биздин техникалык бөлүм 16 видеокамераны карап турабыз. Биздин коопсуздукту карай турган бөлмөбүз ушу жер. Пожар, видеокамера, сигнализация бүт ушу жерде жайгашкан техникалык. Бүт баары тең дүйнөлүк стандарт менен жасалган. Бул биздин эң башкы спорттук чоң жайыбыз. Бул жерде көрүүчүлөр үчүн 620 орун бар. Ошондой эле бул жерде футбол, волейбол, баскетбол жана ошондой эле чоң спорттук оюндар өтө турган жайда 620 орун аздык кылып атат. Бизге жок дегенде 2000 керек экен. Чоң Азия жүзүдө волейболдор өткөндө элдер батпай калып атат да. Биздин көрүүчүлөргө өзгөчө ушу Бишкектин тургундарына, Кыргызстандын тургундарына ушундай залга келгенде өздөрүнүн алып жүрүшүн, маданиятын жакшы жагынан көрсөтсө дейм. Себеби дегенде баары эмес, эми ушундай болот. Буттарын коюп отуруп алат, чийип коет, чайнаган сагызын чаптап коет. Мунун баарын көзүңөр көрүп атасыңар. Ушу жаңы, таза. Ушул боюнча бир эле ушу жылы эле эмес, кийинкиге да сактап калсак деген оюм да. Ошол экени биз да карап атабыз да. Бул жак биздин склад. 100дөн ашык татамибиз бар, теннисный стол, волейболный сетка, борт, баары тең ушу чоң соревнование болгондо чыгарылат да. Бул складдын бизге эң эле ыңгайлуусу стандарт менен жасалып салынганы. Мурукине сырттан машина, грузовой машина келгенде да мындай ачып койсок, киргенге оңой да. Мунун баарын мындай жакшы ойлонуп салышкан да. Эч эмес жок. Орчулугу жок. Керектүү эмес болгон спорт товардын баары тең уш жерден чүрөбүз. Уш жерден киргизип, уш жерден машина уш жерде токтойт, уш жерден чүрөп жүктөдүк мелганга. Себеби дегенде мынакей могу баскетболный щит аябай оор, мисалы 2 тонналык. Бул жерде чоң мероприятие болгондо бүктөп туруп бул жерге киргизип коебуз. Мунун ичине бүт нерсе батат. Эң ыңгайлуу да. Бул жерде определенный температура туруш керек да. Вентиляционный шахта деген бар, үстүндө постоянно иштеп турат ток менен. Ошо сырттан абаны алып, ичине киргизип турат да. Бул жердеги тартат, тигилер сыртка. Үстүнөн үйлөп турат да. Ошо 2 циркуляция болуп турат. Бунун ичин муздатыш керек болсо, 12 кондиционер. Бул азыр жөн эле ичин тазалап бир эле калыпты кармап атпай, болбосо муздатат да. Кышында кышкыга коюп коебузда, кышында булар жылдат. Коопсуздугу аябай жакшы каралган да. Потолокто люктар бар. Бул люктар ачылбайт. Бир гана биздин могуреки пожарный сигнализациялар турбайбы? Ошол экилер сразу иштеген кезде бул автоматически ачылат. Биздин комплексте лифт да бар. Муну менен экинчи этажга көтөрүлсөк болот. Бул болсо биздин машыгуучу жай.
азыр иштеп атканыма 1 жыл болду. Бул жерге айрыкча жаш балдар келишет. Анан алардын ата-энелерин эми караганда жаш өткөндө үйдө отурбай кичине машыгып кыймылдап турса дегендей алардын ата-энелери көп келет бул жака. Мындай жерди эми куруп койгонуна аябай ыраазымын негизи. Анткени азыр көп балдар ата-энелери андай деле тарбия бере албай, анан кийин көбү компьютердин эмелерге кызыгып атпайбы. Мен ушундай спортивный комплекстер көп болсо жакшы болобу дейм да. Азыр эми жаш балдарды көрүп мен өзүм сыймыктанам. Ушинтип спорт менен машыгып турушат. Бул эми биздин 2-кабаттагы тамактануучу жайыбыз. Бул жерде 60 спортчуга каралган 4-5 түр тамак жасалат. Мен бул жакта иштеп атканыма 1 жылга жакын болду. Берге көбүнчө спортсмендер келет, чалан. Тамактардан 4-5 түр тамак жасайбыз. Бизде оюндар болуп турганда гана киши көбөйөт, ошондо гана тамактарды көбүрөөк жасап, свежий жасап, ошондо гана чыгарып беребиз. Биз 3-кабатка келатабыз. 3-кабатта бизде бул жерде күрөш жана бокс залы. Күрөштө 2 мат салынган. Бул маттар дүйнөлүк стандартта салынганда, мисалы дүйнөдө чоң өтүп аткан соревнованиянын бар ушундай маттар. Көрүп атасыздар, биздин балдар ошондой матта күрөшүп атат да. Бул жак болсо боксердун ринги мынакей. Жана грушалары бүт баары тең, булар дагы стандарт менен, дүйнө жүзүндө стандарт менен. Февральдан бери эркин күрөш боюнча машыктырып атабыз биякта. Биздин старший тренер бар, Мураталиев Манасый. Ошо экөөбүз бир группадабыз да. 10-дон 12-ге чейин бар, эртең менен 4-төн 6-га чейин бар, анан 6-дан 8-ге чейин бар, дагы бир группа бар. Алар чоңураак балдар да. Шаардык турнирлерге катышып атышат, илинип атышат. 1-чи, 2-чи, 3-чү болуп калып атат, бирок азыраак да. Эми биздики аз эле болбоду азыр катышкандар. 4-5 жыл кылган балдар менен күрөшүп атышат азыр. Бирок 6-7 айдан бери машыккан эле балдар да булар. Бирок жакшы. Кадеттен бир балабыз 3-чү болду, 76 килограммдан. Могу шаар ичиндеги соревнованиялардан уже 1-чи, 2-чи, 3-чү болуп бир 3-4 бала илинип жүрөт да. Мүмкүнчүлүктөрү биякта жакшы, бүт баардык условиялары жакшы биякта. Машыкчылар болсо келип машыксын, көчөдө жүргөндөн көрө өзү тренировка алган жакшы. Биякта мына бокста кылса болот, мына биякта бокс бар. Эркин күрөштө кылса болот. Башка кайсы бир спорттун түрү болсо машыккан жакшы да негизи. Ошо бул арча бешикте турат, Газпром салган, былтыр бүттү. 10-дон 12-ге чейин группабыз бар. Жаш балдар. 4-төн 6-га чейин бар, 6-дан 8-ге чейин бар. Эртең менен 8:30-дан да 10-га чейин да бар. Берки тренер кылдырат. Талант Жуманалиев деген. Анан 2:30-дан 4-ге чейин да кылдырат. Газпром бакка ачылганда залдар болот экен, ачылат экен, ошака катышып атам дегенен келген балдар айткандан. Көчөдө жүргөндөн көрө бакка келип залга катышсаң, ийгиликтерге жетесиң, күчтүү болосуң, ден соолукка да пайдалуу. Şu Gazprom'ga gelgili aldılar. Köçede oynap жүргөндөн көрө Gazprom'ga 2 saatga gelip, вакытыңары 2 saatga bölüp gelip maşık ettiler. Досману келип катышайын дедим, анан жакты катышып жүрөм. 2 ай болду. Эмне жүргөн? Качерга анан мельница анан бутка кирип приемдорду үйрөнүп атам жакшыраак. Спортсмен ойнап атам. Эми соревнованияларга чыгып, 1-чи местолорду алгым келип атат. Балдар келе биякта жакшы тренировка кылабыз. Келе достош жакшы тренировка кылабыз. Эми ардемче үйрөнөсүңөр.
эшикте жүргөн ордуна бияка 2 саат келип эметип кетсеңер күчтүү болуп эме чемпионатка чыгып жакшы эме спортсмендер болосуңар. Мен бул жака келгениме 3 ай болду. Мен бул жерден жакшы экен. 3 айдан бери результат бар. Ата-энем да ушул жерге алып келген. Мен башка жака барып жүрчүмүн, бирок слабый болду, слабый жасачылар. Чемпион чыгам деп ойлойм. Ата-энем да ошону суктанат. Маяка бир январьдын ортосунан бери катышып атам. Ошондон бери күрөшкөн жакшыраак үйрөнүп калдым. Өзүм мындай техникаларды отрабатывать этип атам. Соревнованияга да чыккам, бирок утулуп калдым. Все равно мечкет аракет кылып атам. Алдыда эмне пландарың бар спорт? Алдыда кичине көтөрүлүп, соревнованиядан утуп, чемпионатка чыккан аракет кылам. Октябрдан баштап, ачылгандан баштап келдик. Мурда биз залдар, подвалдарда болчубуз. Азыр Кудайга шүгүр, аябай эң жакшы залдабыз, Кудай буйрса. Эми мындай залда только так иштеш керек, ошо результатка иштеп атабыз. Жумасына 3 жолу 1-3, 5 күндөр. Бир күндө 2ден тренер иштейбиз. 2 маалдан 4 маал тренер болот. 4-класстан өйдө ошо 9:30-дан 11-ге чейин эртең менен. Андан кийин уже 2ден 4-кө чейин. 4-тен 6-га чейин, 6-тан 8-ге чейин жаштарына карабайбыз, аралаш келе берет. Эми бул жерде жаш балдардын арасында республиканын чемпиондору бар. Чоң балдардын арасында 2-3 балабыз бар. Ошо шаардын чемпиону болушту. Жылыштар жакшы. Ачыштагы тургундарына ошо балдарга чакырабыз баарыңарды. Ошо 1-3, 5 күндөрү 3 маал тренировка кылдырабыз. Ошо gelip bokska katışkıla. Залга мен катышканыма ачылгандан бери эле катышам бул залга. Зал жакшы, бардык условиясы бар. Өзүм кичинекей кезимден бери бокс жакшы көрөм. Ошо бокс бул жашоо болуп калды да мен үчүн азыр. Келечекте олимпийский чемпион болом деп ойлондум. Спорттон зыян жок эми. Спортко көчөдө жүргөн балдар жөндөн өз убагын коротуп, ар кайсы жаман эме коротот. Андан көрө келип тренировка кылышсын. Ошо каларым ошо. Boks bul özüme keyin çoğalganda men özüm negizi boks boyunca çempion bolgum келет да. Келечекте ушундай чоң максаттарым бар. Неgizi ушул бокс жаккан үчүн көбүм экөөбүз атам алып келген бияка. Биякта эмелери жакшы экенин көрүнүп калдык. Көчөдө ойноп, неме болуп жүргөнчө биякта келип тренировка кылган жакшы да. Кийин чоңойгондо өзүнүндө деле защита болот да. Өзүнө кийин чоңойгондо өзүнө деле керек болот. Бокс бул спорт деген бул ден соолукту чындайт. Спорт менен машыш керек көбүнчө. Ошону айткым келет. Ойногу чакта китеп окуп, спорт менен машыгып, ошону неме кылса, ошол пайдалуу деп ойлойм. Башында бияка грушка кашчу, анан кийин атам ага бокс чагып атат, бокска алып келиңиз десем, бас деп алып келген болчу.
Кыргызстанды желеге желбиретким келет. Биякта өзүм бул жерде жашайм, 4 көр больницанын тегерегинде. Бияктан өтүп жүрүп салынып атканын көргөм, салынып атканын көрүп анан декабрларда аяктаганын белгилүү болгон. Анан бир келип сурап кеткен качан башталат, анан январьларда башталат деген. Ошол сапардан тартып бияка келем. Бокс көп нерсеге тарбиялады. Өзүңдү карманууга, биздин агай спорттон тышкары маданиятка да тарбиялайт. Кандай киши менен сүйлөшүштү, кайсыл жерде кандай өзүңдү алып жүрүшчү. Спорт бул көчөдөн мушташкан эмес, рингтин ичинен эле мушташкан. Көчөдөн болсо бири-бирибизди туура түшүнүп, туура багытка алып барат. Агай ошо агайыбызга чоң рахмат. Алдыда пландар чет мамлекеттерге чыгып, кыргыз желегин көтөрүп, агайыбыздын атын чыгарып, өзүбүздүн атын чыгарып, жана ушул кыргыздын патриотторун көбүрөөк болушун каалайбыз. Мындай залда иштесең баягы аябай жаны уруш иштечү залда бул жерге. Баарын таштап коюп иштейбиз.